аягында Айтматов районундагы абалды талкуулоо болот. Өспүрүмдөргө карата мыйзам бузуулар эң көп билим берүү тармагында экендиги аныкталган. Бул туурасында бүгүн Талас облустук прокуратурасында өткөн жыйында айтылды. Жыйында өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук, эрте никеге туруу жана зордук зомбулук фактыларын алдын алуу маселеси талкууланды. Оор акылда үй бүлөдөн балдар бар. Кээде болуп калат, толук үй бүлөдөн жанагы ата-энеси толук иштеген мигранттын балдары эмес. Бирок көпчүлүк бөлүгү ошол мигранттын балдары толук үй бүлө эмес, же болбосо өзгөчө оор абалда турган үй бүлөдөн болуп калат. Айтматов жана Манас райондорунда өспүрүмдөр арасындагы зордук зомбулук фактысы көп катталган. Мындан улам мектептерде жана эл арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү керектиги айтылды. Сот өнүгүү башкармалыгы жана айыл өкмөттөр менен биргеликте айылдардагы турмуштун оор кырдаалына кабылган үй бүлөлөр жана кооптуу үй бүлөлөрдүн үстүнөн атайын изилдөө актылары түзүлүп, материалдар даярдалып, балдар менен иштөө комиссиясына алып келип, бүгүнкү күндө 33 үй бүлөгө жекече иш план түзүлсө, 22 балага жекече иш план түзүлүп, бул үй бүлө менен бул балдар такай көзөмөлгө. Ал эми Талас шаарында жана Талас облусунда өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук фактысы үстүздөгү жылы катталган эмес. Мунун себеби өзгөчө колдоого муктаж үй бүлөлөр жана өспүрүмдөр менен тыгыз байланышта иш алып барылган. Балдарга карата жасалган кылмыштарды алып келсек, 19 кылмыш катталган 9 айдын ичинде. Былтыркы жылга салыштырмалуу бул 5ке аз. Ал эми зордук зомбулук боюнча алып кетсек, бул Айтматов районунда көп катталган жаш өспүрүмдөргө карата катталган 7 кылмыштын 5өө ушу зордук зомбулук болуп атат. Кош бойлуу болгондор бар, немеге сексуалдык зомбулукка катталган 3-өө, ал эми кош бойлуу болуп калган 2 учур катталып калды. Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алууда ата-энелердин жоопкерчилигин чыңдоо жагдайы белгиленди. Атактуу адамдар менен окуучуларды жолуктурууларды уюштурабыз. Ошондой эле атайын тасмаларды көрсөтүү, жеринде форум театрларды өткөрүү иштери болот. Анткени бул америкалык ыкмада ошол форум театрда экинчи кадр болот да. Ошол окуяны тескерисинче дагы көрсөтсө болот да. Бул кылмыштуулуктун алдын алуудагы дүйнөдөгү эң жакшы ыкма болуп саналат. Ошондой эле жыйында балдар жана үй бүлөлөр үчүн автоматташтырылган маалыматтык базаны киргизүү маселеси талкууланды. Мунун өзү балдардын укуктарын коргоодо, камкордукка алууда өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту болтурбоо үчүн айрыкча маанилүү. Айжамал Байырбек кызы, Элхан Арстанбеков, Зина Ахматова, Талас шаары.